азаматтуулугу, жалгыздыгы жүрөккө тургузуп, жана Кудай Тааламдын улуктугун, азаматтуулугун көрүп, ошого гана сыйынып, ошондон таасирленип адам жашасын. Тавхид бул бүткүл пайгамбарлардын негизи болгон. Бүткүл китептин негизи болгон. Бул келбей туруп адамдын кылып аткан ибадаты, бул келбей туруп адамдын адеп ахлактуулугу, бул келбей туруп адамдын соода сатыгынын адалдыгы ага эч кандай пайда бербейт. Эгер жүрөктө тавхид болбосо, жүрөгүндө ширк боло турган болсо. Кыяматта кечирилгис болуп кала турган күнөө болуп калат. Дүйнөдөгө тооба кылса бардык күнөөгө тообасы бар. Капырлыктын да тообасы бар. Ширктин да тообасы бар. Зина, урулук, арак кечтик, ким эле болбосун, Аллах Таала бардык күнөөнү кечиргенге даяр, өлүм келгенге чейин, гаргарага чейин адам баласы тооба кылып калса, тообанын эшиги ачык. Бирок бул дүйнөдөн өтүп кетти. Ажал келди, дүйнөдөн өтүп кетти, акыретке барды, бирөө арак ичип алып. Акыретке барды, бирөө зинакор, жашоосу зина менен өтүп. Бирок Аллах кааласа ал күнөөнү кечирет. Аллах кааласа арак ичкенин, зина кылганын, адам өлтүргөнүн, мекенине чыккынчылык кылганын, буларды Аллах Таала кааласа кечирип коет. Кечирбесе дагы заманалар өтөт, тозоктошо күнөөсүнүн себебинен азапталат, бирок бир күн эмес бир күн ал деле бейишке чыгып кетет иманынын берекетинен, иманы болгон болсо. Бирок урматтуу туугандар, адам баласы дүйнөдө жашап жүрүп, бирок жүрөктө ширк болуп, Аллага шерик кошуп туруп дүйнөдөн өтүп кеткен болсо, анда кыяматта бул кечирилбей кала турган күнөө болуп калат. Алланын мээрими менен да кечирбейт, жана Алла аны тозок аркылуу жазалап туруп, ширктин жазасын алып туруп, бейишке чыгып кете турган деңгээл дагы жок. Балким ширктин жазасы түбөлүктүү тозокто калып кетиши мүмкүн. Ошондон урматтуу туугандар, тавхид деп коет, бул Алланы жалгыздыгын билүү, бул эң негиз. Кур'ан-ы Каримде ошондуктан биринчи өзү күбөлүккө өткөн тавхидке. Анан периштелерди өткөргөн, анан илимдүү адамдардын бардыгын өткөзгөн. Шахидаллаху аннаху ла илаха иллаху вал малаикат валул илми qa'iman bil qist. Алла өзү күбө берет дейт. Андан башка эч бир сыйынууга татыктуу зат жок экендигин. Алла гана сыйынууга татыктуу экендигин. Алла гана жападан жалгыз жаратуучу, рызкы берүүчү, сактоочу Алла гана экендигин Аллах Таала өзү күбөлүк берет дейт. Жана бүткүл периштелер ошо күбөлүк беришет. Жана илим ээлери күбөлүк беришет дейт. Ошондо туугандар, сиз менен биз биринчи адам баласы ошол тавхидке келиш керек, ширктен жашоосу чыгыш керек. Ширк деп эмнени айтабыз? Ширк дегени шерик кошуу да. Мисалы шериктештик, лексикалык мааниси бир шериктештик. Мисалы бир унааны алдыңыз, экөөңүз шерик болуп алдыңыз. 50% сиздики, 50% сиздики. 50% ага ээлигиңиз бирдей. Ээлигиңиз бирдей болгондон кийин тасарруфуңуз дагы бирдей болот. Аны иштетүүгө дагы, аны колдонууга дагы экөөңүз тең бирдей акыңыз бар да. Экөөңүз тең бир нерседе шериктесиз да. Ошондой деңгээлде Алла Тааланы шерик кылбаш керек жашоодо. Аллага шерик кошпош керек. Яни тасвиятул халик бил махлук фи ахад минал ашяил хамса, ошону ширк деп айтат. Алла Тааланы, жаратуучу зат Алланы махлуктарга 5 нерсенин биринде окшотуп барабарлыкты баяндап коюу, теңдикти алып келип коюу, шериктикти алып коюу, мына ушунун атыны ширк деп айтылат. 5 нерсенин бири деген эмне? Алланын затында, Алланын сыпаттарында, Алла Тааланын аталуу ысым сыпаттарында, кыймыл аракеттеринде, буйрук берүүсүндө. Фи затихи ва асмаихи ва сифатихи аф'алихи ахкамихи. Мына ушул 5 нерсенин биринде жаратуучуну жаралганга же жаралганды жаратуучуга окшотуп барабарлык баяндап, барабарлыкка ишенип алсак, мына ушунун атыны ширк деп айтылат. Ширк негизинен мындай мисалдар менен, бөлүктөрү менен айтып келгенде кененирээк түшүнүккө келет да. Бир сөз менен ширктин бардыгын чогултуп, аныктама берип коюу кыйыныраак. Мисалы, ширк физзат болот. Алланын затында кеде шерик кошот адамдар. Мисалы, Яздан, Ахруман деп кээ-бир ушундай диндер, адашкан философиялык диндер болгон. Жакшылыктын кудайы Яздан, жамандыктын кудайы Ахраман деп. Яны жакшылыкты бирөө жаратат, жамандыкты бирөө жаратат деп, ушинтип Аллах Таала ширк кылып, бу ширки капырлыкка чейин барган ширк болгон. Жакшылык, жамандык деп. Ошондой эле кыргыздардын жашоосунда мисалы пирим дегендер бар. Үйдүн пири бар, жигиттин пири бар, кыздын пири бар. Мисалы темирлердин, машиналардын дөөтү пирим деп коет. Дөөтү пирим колдосун сени деп, же дөөтү пириң сага кут болсун деп машина алган болсо, пир деп коет да. Пир деген ошонун кожоюну, ошону сактоочусу деген мааниде. Бул деле затта Алланын затына бир шерик кошуу да.
Алланын затына бир шерик кошуп атабыз да. Туурабы? Давуд алейхиссалам неге дөтү деген сөз чыгып калган? Бу Давуд алейхиссалам пайгамбардан улам келип чыккан сөз. Давуд пайгамбарыбызга аланна лахул хадид деп Давуд алейхиссаламга Аллах Таала темирди ушундай бир жумшартып берип койгон эле, аны кандай камыр жуурган сыяктуу эле жумшак ошо темирди иштетет болчу, темир уста болчу. Ошого байланыштуу адамдарда ушундай түшүнүк келип кеткен, ал пайгамбар, ал пенде. Темирдин кожоюну Алла. Темирди жумшартып башидирип берген зат Алла, сактоочусу Алла. Давуд пайгамбар эмес. Дөтү ал пирим эмес, Давуд ал пир эмес. Давуд ал пайгамбар алейхиссалам. Дүйнөдөн өтүп кеткен пайгамбар. Сактоочу зат бул Аллах Таала. Яни Алланын затында шерик кошпош керекпиз да. Экинчи дагы шериктиктин, мисалы шерик кошуунун түрү бар. Бир нерсени атоодо, бир нерсени ибадат кылууга, сыйынууга татыктуу деп эсептөөдө шериктик кошулат. Мисалы арабтар, пайгамбар алейхиссалам заманасындагы мушриктер. Алар эмнеле? Алла бар дейт эле. Кудай бар, Алла бар. Бирок ошо менен биргеликте дагы ушундай эстеликтерди жасап алып, ошол хайкалдарга, ошол эстеликтерге, буттарга алар дагы сыйынышат болчу, Кудай катары. Булар бизди Кудайга жакындатат деп, Алла Таалага дагы башка шериктерди кошуп алат эле. Сыйынууга булар деле татыктуу деп түшүнөт эле да. Сыйынууга кайсы бир нерсени татыктуу деп түшүнсөң, демек сыпатта дагы Аллах Таалага ошону шерик кошуп койгон болосуң. Эмне үчүн сыйынып атасың? Сен ал пайда берет же зыян берет же сактайт деп атасың, демек сыпатта дагы бул жерде шерик кетип атат да. Аллага шерик кошуп атабыз. Алла сактайт, ошондой эле бул деле сактайт. Тумарды мисалы илип алган. Тумар мени сактайт деген ишеним менен. Ширк эгерде тумарга болгон ишеним болуп кала турган болсо, анда Аллага болгон тумар деле мисалы. Кээ Кудайга да ишенет, мана сатам колдосун дейт. Кээ Кудайга да ишенет, мазарга деле барып кое берет. Мазарга деле сыйынып кое берет. Бул деле ширк, яни сыйынууда бирөөгө шерик кошуп атабыз Аллах Таалагачы. Сыпаттарда кээде шерик кошуу болот. Аллах Таалага сыпаттарда кээде шерик кошулуп калат. Аллах Таала өз сыпатына лайса камислихи шей ва хуа самиун басир. Аллах Таала өзү сыяктуу, Алла сыяктуу эч бир нерсе жок. Алла жападан жалгыз. Бүткүл канча шериктик болсо, ошо шериктин бардыгы жокко чыгат. Ла шарика лаху, Аллага тандык эч бир шерик жок. Аллага тандык эч бир окшош жок. Шерик жок. Алла махлукка окшобойт. Махлукка окшоп Аллах Таала бир жерде эмес. Махлукка окшоп Аллах Тааланын дене мүчөсү бар эмес. Кээ бирлер ойлойт, өздөрүн акыйданын төрүндө отурганмын деп ойлошот, сүйлөсө оозунан ушундай бир көк түтүндөр чыгат. Бирок ишеничтери мужассима мушаббихалардын ишеничиндей. Мушаббиха мужассималар кандай? Алар Аллага дене берет. Алланы кээде махлук окшотуп коет. Алланы кээде чектеп коет. Бир жерде отурат, бир жерде жайгашкан, анын колу бар, анын буту бар, анын эки көзү бар, анын ширагы бар, анын тигиниси бар, бунусу бар деп Аллах Тааланы сыфатта махлуктардын сыпатына окшоштугун баяндап коет. Бирок келгенде анан айтып коет, жок, сен окшотуп койдуңбу десе айтат, жок, мен окшоткон жокмун, мен айтып атам, кама ялику би ша'нихи, Алланын колу бар, бирок Аллах Таала дене бар Аллада дейт. Бирок биздин денедей эмес дейт, махлуктардын денесиндей эмес депчи. Анда ал адамга айта турган болсоң, анда сен эшексиң, бирок башка эшектердей эмес. Десең, бу тазалаган болуп эсептелет. Аны тазаладыкпы, же окшотуп койдукпу? Сен эшексиң, бирок башка эшектей эмессиң да. Өзгөчө бир эшексиң. Бар бир эшек дедиң да анычы. Туурабы? Сен итсиң, башка иттердей эмес, өзгөчө итсиң. Бирок бар бир ит деп атабыз да. Биз затында окшотуп койдук, бирок кайсы бир сыпатта окшоштугуну жокко чыгарып атабыз да. Башка иттей эмессиң дегени, яни башка иттердин сыпатында эмессиң, бирок сенин затың бар бир ит деп атабыз да. Итсиң деп атабыз да. Ошондой эле Аллах Тааланын денеси бар, башка денедей эмес. Алланын колу бар, башка колдордой эмес. Демек Алланы окшотту, бирок сыпатында башкаларга окшобойт деп атат. Бирок окшотуу кетип калып атат да баары бирчи. Мындайча айтканда, башыңды сууга тыгып туруп, сен суу ичпе дегендей эле сөз да. Окшотуп коюп тур, анан окшобойт дегени, яны башың тыгылып тургандан баары суу ичесиң да. Сен тыгып койду ал жагына. Ошондон ахлу сунна вал жамааттын акыйдасы салафан ва халафан, мурдатан жана кийинки уламалардын бардыгы кандай? Аллах Таала эч бир орунга муктаж эмес. Аллах Тааланын эч кандай дене мүчөсү жок. Махлукка окшобойт.
Орду жок десең, анда дагы суроо пайда болот. Орду жок десе, асмандын үстүндө дебесеңер, арштын үстүндө дебесеңер, асмандын ичинде дебесеңер, анда кайсыл жерде? Бар болуш үчүн бир жерде болуш керек да деген суроо пайда болот да туура. Бар болуш үчүн бир жерде болуш керек да деп. Анда айт, анда тууганым, мо столдун баласы барбы же кызы барбы? Баласы барбы, кызы барбы? Үйлөнгөнбү же үйлөнгөн эмеспи? Ургачыбы же эркекпи? Десек жарашабы? Жарашпайт да туура. Бул столго андай байланыштын тиешеси жок. Бул стол, буга тиешеси жок. Бул эркек ургачы эмес бул. Бул үй бүлөлүү, үй бүлөсүз эмес бул. Бунун бала чакасы болбойт. Буга тиешеси жок. Ошондой эле Алла, ал эч бир орун жок учурда Алла жаратуучу болчу. Эч бир орун жок учурда Алла бар эле. Калган бардык нерсе жаралган. Ал Алла бар болуу үчүн бир орунда ээлөөгө муктаждыгы жок Алла Таала. Сөзсүз бир жерде болсун, ал бар болуш үчүн эмес. Алла орунга муктаж эмес. Махлукка окшош эмес Аллах Таала. Махлукка окшошуп алып туруп, Аллах Таалага болгон акыйда ишеним кура албайт. Ал окшобойт Аллах Таала. Эч бир орунга муктаж эмес. Абу Ханифа рахималлахдын Васия деген китеби бар. Ошондо дагы арайта инкила айналла фамада туджиб. О Абу Ханифа, эгерде сизден сурай турган болсо, Алла каякта деп суралса, сиз эмне деп жооп бересиз дейт. Десе ал киши айтып атат, Аллах Таала бар эле. Ошол учурда эч бир нерсе жок эле. Яни нерсенин өзү, заты, сыпаты эч бир нерсе жок эле. Вала айн, ошондой эле мындай место имения, кайсы бир жерде, каякталык деген жер деген нерсе жок болчу. Эч бир орун жок болчу. Эч бир жаралынган нерсе жок болчу. Жана ал бардык нерсенин жаратуучусу дейт. Яни бардык нерсенин жаратуучусу дегени, ар бир нерсени жараткан, жаралган нерсеге муктаж болбой туруп жараткан, ошондой эле орун деле бул махлук, Алла орунга кийин жараткандан муктаж болуп калган жок. Эзелтен кандай болсо, Азирет Али разыяллаху айтканда, "Кан Алла ва ла макан ва хуал ан ала ма алейхи кан." Алла бар эле, мурда кандай болсо, азыр деле кайсы негизде болсо, азыр деле ошондой эле дейт. Өзгөрүү деген Алланын сыпатына келбейт. Ал кудайчылыкка каршылык келет. Кудай өзгөрбөйт. Кудай күчкө толуп кетпейт, алсырап кетпейт, акылман болуп кетпейт, ал мындай бир тажрыйбага ээ болуп кетпейт. Ал Кудай жоктон пайда кыла турган, бүткүл ааламдагы махлуктар 100% ошо муктаж болуп турган, негизги бардык сыпаттарды эң бийик деңгээлде өзүнө чогулткан заттуу Кудай деп айтылат. Ал Алла орунга муктаж эмес, урматтуу туугандар. Алла субханаху ва таала орунга муктаж эмес. Сыпатта Аллах Таалага шерик келтирүү болбойт. Сыпатында махлуктарга окшотуп Аллах Таалага сыпат берүү бул, урматтуу туугандар, туура эмес түшүнүк болуп калат. Ким эгер каалаган болсо, башка толтур акыйда китептер бар, салаф уламалардыкы. Ошолордун китептеринен кененирээк окуп алсаңыздар болот. Демек, таухид деген эмне экен? Таухид деген Аллах Таалага шерик кошпостон, Алла субханаху ва тааланы жападан жалгыз деп сыйынып, жападан жалгыз деп Аллах Тааланы жүрөктөн туюп, ошол гана рызкы берет, ошол гана мени сактайт, ошол гана мени бактылуу кылат, ошол гана мага сый урмат берет. Жана Аллах Таала эч бир затында, сыпатында, кыймыл аракет, өкүм чыгаруу, аталууда, сыйынууда, татыктуу болууда Аллага окшогон эч бир шерик жок деп ишенүүнү таухиддин бир жыйынтыгы деп түшүнөт экенбиз. Эми ошо таухидке байланыштуу, урматтуу туугандар, биздин адептерибиз. Бул жерде адептер кетет. Алланын жалгыз дегенден кийин ошого байланыштуу кандай адептерибиз бар деген суроо. Биринчиден, жападан жалгыз Алла Таалага гана кулчулук кылыш керекпиз. Кудай бир болгондон демек бир ошого гана сыйыныш керекпиз. Кур'ан-ы Каримде Алла субханаху ва таала Байина сүрөсүнүн 5-аятында мындай деп кайрылат: "Ва астаиду биллахи минаш шайтанир ражим. Ва ма умиру илля лиябудуллаха мухлисина лахуд-дин хунафа ва юқимус-салата ва ю'туз-заката ва залика динул qayyiма." Алар бардык ибадаттарды калыс Аллах үчүн гана кылууга, андан жеке Кудайга сыйынуудан башка дин аттуулардан жүз бурууга, намаз окууга, зекет берүүгө буйрулушкан эле, жана дал ушул гана туура дин деп Аллах Таала Куранда айтып атат. Демек, Аллага сыйыныш керек экенбиз, ли'абудулла мухлисина лахуд-дин. Ага башка диндерди аралаштырбастан, калыс кылып туруп, Аллага ибадат кылыш керек экенбиз да. Демек, Алланы жалгыз дегенден кийин, жалгыз Аллах Таалага сыйынуу бул биздин мойнубуздагы милдет болуп эсептелет. Бул таухиддин бир адеби экен.
жалгыз Аллага сыйынабыз. Экинчи, Алла Тааланын азаматынын улуулугун жүрөккө орнотуу. Kur'an-ı Kerim'de Fatih Suresi'nin 9. ayetinde Allah Teala aytat: "Litu'minu billahi ve rasulihi ve tu'azziruhu ve tuvaqqiruhu ve tusabbihuhu bukratan ve asila." Anı urmattap, kadırlap, жүрүшүңөр үчүн жана аны эртели кеч аруулап турушуңар үчүн силерге пайгамбар жибердик. Демек, Аллах Тааланы урматтап, кадырлап, эртели кеч Алланы аруулап, таспих айтуу үчүн пайгамбарды биз силерге жөнөттүк дейт. Демек, мындан улам эмне адеп чыгып атат? Жүрөктө Алланын улуктугу, кадыры жүрөктө болуш керек экен. Алланын азаматы жүрөктө болуш керек экен. А бизде бүгүнкү күндө Аллахым кечирсин кандай деңгээлде? Аллаху акбар дейбиз да? Bunun manisi emne? Allah uluk degen söz. Allah ulu. Allah ulu, Allahu akbar. Bирок ulamalar aytat, Allahu akbar fis sama ve laysa fil ard deydi. Allah ulu asmanda, bирок жерде эмес деген түшүнүк да. Yani mo жерде бар го, жашап атабыз өзүбүз. Биякта биз улуубуз да. Бирок жүрөгүбүздө Allah ulu деген сезим да. Жерде мен улуумун. Анын маниси кандай? Үйгө бардыңыз. Үйгө барсаңыз, үйдө сиз айтып койгон нерсени балдарыңыз аткарбай койгон да. Аткарбай койсо ошондо ачууңуз чыгат да. Туурабы? Эмнеге менин айтканымды балдарым кылбай койду дейбиз да. Бирок ошол эле балдарыбыз Алланын айтканын кылбай жаткан болсо ачуубуз чыкпайт. Мунун мааниси эмне? Мен улукмун, Алла улук эмес деген түшүнүк да. Алланын айтканы тебеленип атат, ачууланбайбыз. Өзүңдүн айтканың аткарылбай калса ачууланабыз да. Жумушка бардың, кызматчыларың эгерде сен айткан нерсени же өз мойнундагы жоопкерчиликти аткарбаса ачууланабыз. Алла айтканда Алланын алдындагы жоопкерчиликти аткарбай атса ачууланбайбыз да. Эмне үчүн? Демек, Алланын улуктугуна караганда өзүбүздүн улуктугубуз көбүрөөк да. Ошондуктан бир өтө мындай эрежелүү бир аалымдардын айткан сөзү бар. Көзгө көрүнгөн жаралгандардын улуктугуну жүрөктөн чыгармайынча жаралгандарга болгон кулчулуктан чыга албайсың. Өзүңдүн улуктугуңду жүрөгүңөн чыгармайынча өзүңө болгон кулчулуктан чыга албайсың дейт. Өзүбүздүн улуктугубуз жүрөктөн чыкпаса, өзүбүзгө болгон кулчулук, текеберчилик, башка нерсе, толтура нерсе бар да, адам өзү менен байланып кала турганчы. Ошондой нерседен чыга албай калат экенбиз да. Жүрөктөн өзүбүздүн улуктугу. Көзгө көрүнгөн махлуктардын улуктугу жүрөктөн чыкпаса, анда ошолорго болгон кулчулуктан чыга албайбыз. Ошо көзгө көрүнгөн нерселер, жаралган нерселер бизди кыйнай берет, бизди иштете берет, бизди токтотот, бизди жүргүзөт. Ошонун баардыгы көзгө көрүнүп турган нерсе болот. Алланын өкүмү болбойт. Алланын буйругу, ислам шариаты болбойт. Түшүнүктүү? Демек, экинчи адеп эмне экен? Аллах Тааланын азамат улуктугуну жүрөккө орнотуу. Үчүнчү адеп, Аллах Тааладан коркуп жүрүү. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytat: "Ya ibadi fattakun." O meni pendeleriim, menden gana korkup turgula, korkup yaşagıla, korkup жүрgüle. Fattakun ve yuhadzirikumullahu nafsa. Allah özüne sizlerdi korkutat deydi. Yani Allah'dan daima korkup yaşoo, bu Allah Teala'ga жалгыз деп билүүнүн адеби болуп эсептелет экен. Жүрөктө Алладан болгон коркунуч болуш керек экен. Мындай жай баракат тынч эле жүрүп калбаш керек да. Бир жолу Hazreti Umar radıyallahu anh'ın zamanasında bir жаш жигит бар эле, өтө чырайлуу болчу, сырткы сулуулук берилген эле, ички дүйнөсү деле Алладан алдында сулуу эле. Анан бир күнү кетип атса бирөөсү ошо менен жакындык кылам деп аракет кыла берет. Аракет кылып отуруп анан кантип эми башын айлантырыш керек экен, бир күн анан жолун табат. Эми аялдар ошондой амал койлуу болот. Бир алым айткандай, мен шайтандан, аялдан корккондой, шайтандан да коркпоймун дейт да. Аялдан көбүрөөк корком шайтанга караганда дейт. Эмне үчүн десе, себеби Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala шайтандын амал көйлүгү алсыз деп баяндаган да. Шайтандын амал көйлүгү алсыз. Аялдарга келгенде инна кайда кунна азим, албетте силердин, яни аялдардын амал көйлүгү өтө чоң, өтө азаматтуу деген да. Аялдардын амал көйлүгү күчтүүрөөк. Андайча айтканда басып жүргөн шайтан болуп калат да кээдечи. Анан ушундай кылып олтуруп, жардам беришип кой деп үйгө чейин алып келет. Анан үйгө кире бер дейт. Десе айтат, жок кирбеймин дейт. Ай, кире бер үйгө, эч ким жок. Десе, жок кирбейм, үйдө бирөө бар. Үйгө кире бер, эч ким жок, ата-энем жок, башка жок, кирбейсиңби десе, жок, үйгө кирбеймин, үйдө бирөө бар, үйдө Аллах бар дегенде, ошол жерден жүрөгү чыгып, ошол жерден өлүп калат. Жаш жигит. Анан бул кабар Hazreti Umar radıyallahu anh'a жетет. Ушундай таква жигит Алланын азаматтуулугунан баягы зина кылып койсом, Алланын алдында кантип жооп берем деген баягы элестетүү
ички дүйнөнүн түшүнүгү, абалы анын жүрөгүнү токтото койгон да. Мисалы адамдар ушундай болуп атпайбы, туура? Өткөндө эле бирөө бияктан өзү жаназага кетип атып, жолдон авария болуп калып, кырсыктап, кырсыкта ошо адам кайтыш болуп, ал кайтыш болгон кабарды тияктан бирөө угуп, анда кайтыш болуп кетти. Яны кабар укканда кээде адам баласы ошондой болот да. Бул Алладан болгон коркунуч ушунчалык деңгээлде жүрөк токтоп калып атат да. Анан Азирет Умар радиаллаху анху келип, анан атайын өзү жаназасына келди, халиф. Келсе кабырына. Келсе ошо кабырынан жакындап калган учурда аскерлер менен келип, кабар айтылды да ошол жигиттин кабыры депчи. Анан ошондо Азирет Умар радиаллаху анху «Валиман хафа макама раббихи джаннатан» деген аятты окуду. Ким өзүнүн Раббисинин алдынан туруудан корккон болсо, Алланын алдына мен кантип туруп жооп беремин? Алланын алдында кандай болуп каламын деген таквачылык жашоо менен жашаган болсо, Алланын алдында турганда шерменде болуп калбайын деген коркунуч менен ким жашап жүргөн болсо, жаннаттан ага таандык 2 бейиш берилет деген аятты окуду да. Десе анан ошодон үн чыкты кабырдан: «О Амирул Муъминин, Аллага касам ичем, Алла мага 2 бейишти берди» деди. 2 бейишти Аллах Таала мага берди депчи. Яны коркуп жашоо. Тавхидтин бир адеби эмне экен? Аллах Тааланын азаматтуулугун жүрөккө алып, Алладан болгон бир коркуу сезим менен жашайбыз. Алладан болгон коркуу бул баягы арстанды көргөндө чочуп кеткен коркуу эмес, бул ата эненин айткан сөзүнү аткарбай коюудан болгон коркуудай болгон сезим. Яни бул мухаббат менен, сүйүү менен, жакшы көрүү менен, урматтоо менен аралашкан коркуу да. Кантип ушунчалык жакшылык кылып аткан зат Алланы мен наразы кылып коёмун? Кантип Аллах Тааланын айтканын мен кылбай, ошол Алланы наразы кылып алайын деген жүрөктө бир коркунуч болуш керек да. 4-нчү адеп жаратканга моюн сунуп, тоң моюндуктан сактануу. Ниса сүрөсүнүндө Аллах субханаху ва таала айтат: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Бул Алланын чектери. Жана ким Аллага жана анын элчисине моюн сунса, аны ушундай бейиштин бактарына киргизет, алдынан дарыялар агып турган, анда түбөлүккө калышат. Мына ушул улуу бактылуулук. Жана ким Аллах жана анын элчисине баш ийбесе, жана анын чектеринен чыгып кетсе, аны тозокко киргизет. Анда түбөлүккө калат, жана ал үчүн кордой турган азап бар дейт. Куранда ушундай 2 түрдө азап баяндалат. Азабун алим, азабун мухин деп. Алим дегени, яни алам, жан оорута турган азап. Жан чыдагыс азап деп мисалы бизде которулат, яны жанды оорута турган азаптар. Экинчи түр азаптарды айтып коет, азабун мухин, кордой турган азаптар деп коет да. Эмне үчүн мынтип экиге бөлөт десе, азабун алим бул имандууларга, күнөөкөрлөргө болот экен да. Алар жан чыдагыс азап менен кыйналып, тазаланып, ошо менен бейишке кирип кетет. Мухин деп бул имансыздарга келгенде айтылынат көп жерлерде. Мухин яны кордоочу. Алар үчүн тозокто азап берилет. Алар тазалаш үчүн күнөөдөн эмес, балким кордоо үчүн берилген азап болуп калат экен да. Мына ким Алла жана элчисине моюн сунбаса, тоң моюндук кылса, жана Алла чийип койгон чектерден, чийиндерден чыгып кете бере турган болсо, аларды тозокко киргизебиз дейт. Алар ал жакта түбөлүккө болот, жана аларга таандык кордой турган азаптарды даярдап койгон болобуз дейт. Демек, сиз менен биздин Алланы тавхид жалгыз дегенден кийин жалгыз зат Аллага моюн сунуш керекпиз, бул деле адеп. Алла не деп айтты? Болду, лаббайк. Я Алла, мен сенин пендеңмин, болду, айтканыңды кыламын, сенин кулуңмун деп кете бериш керек экенбиз да. Бирөө кул сатып алды. Кул сатып алып үйгө келди. Үйгө келип анын кул заманасындачы, анан ага жумуштарды айта баштады. Мына бул жерде мындай жумуш бар, сен кандай жумуш кыласың десе, ал кул айтты: "О кожоюн, кулдун жумуш тандаганга акысы жок. Кожоюну кайсыл жумушту кыл десе кылат, эмнеден тоскон болсо токтойт" деди. Десе түшүнбөдү, жакшы экен деп анан кийин жатаканаларды айтты. Булар жатат, бул жерде булар жатат. Сен кайда жатасың десе айтты: "О кожоюн, кулдун жатакана жата турган жерди дагы жайды да тандаганга акысы жок. Кайсыл жерге уруксат берсе жатылат, кайсыл жерден уруксат бербесе жатылбайт" деди. Десе өтө жакшы адам экенсиң деп анан кийин тамактарды айтып баштады. Сен кандай тамак жей аласың, кандай жебейсиң десе айтты: "Кожоюнум" деди, "Кулдун тамак тандаганга акысы жок" деди.
Кожоюн эмнени адал деген болсо жейт, эмнени арам деген болсо жебейт, кулдун милдети ушул да деди да. Десе анан ошондо тиги кул сатып алып келген кожоюну кыйкырып айтты: "О, Абдулла" деди өзүнө кайрылып туруп. "Аллага кандай кул болуш керек экен, ушу кулдан үйрөнгүнүң" деди да. Ушу кулдан үйрөн деди. Демек кулмун дегендин мааниси эмне? Алла сиз менен бизге бир жашоону жашоо кылып берген, кээ бир тамакты тамак кылып берген, кээ бир кийимди кийим кылган, кээ бир жумушту жумуш кылган, кээ бир нерсени адал, кээ бир нерсени арам кылып койгон, ошого моюн сунуп жүрүүнүн атыны кулчулук деп айтылат экен да. Кул дегендин мааниси тапкан нерсенин баардыгы эле автоматтык түрдө Аллага өтүп кете берет деген сөз эмес, балким моюн сунуп жашоо. Айтканын кыл. Тоң моюндук кылба. Демек бул деле тавхидтин bir adebi bolup eseptelet. 5. adep Kudayдын алдында алсыз жана муктаж абалда болу. Алсыз жана муктаж абалда болу. Ya eyyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, vallahu huval ganiyyul hamid. Kur'anda Allah aytat: "O adamlar, bayбы, kembagalбы, ayal, erkek, densoluktu, densoluksuz, işi жүрүшүп атат, жүрүшпөй атат, imandu, imansız, o adamlar Siler singer Allah Taalaga muhtaç. Al Allah gani, eş nersege muhtaç emez. Bay, al hamid maktalıngan, maktuğa tatıktı zat al Allah. Maktalın atala sıfatın var oşonda. Bergen zat oşol, saktagan zat oşol, kılgan zat oşol. Bardыңар siler Allah Taalaga muhtaçsыңар. Dünyöge kelüde dağı, dünyöde bar boluda dağı, dünyöden çok bolup ketüde dağı 100% Allah Taalaga muhtaçsыңар. Demek tavhidin dağı bir adebi, her bir yerde adam özünü Allah'ın aldığında alsız, jana Allah'ın aldığında özünü Allah'a muhtaç sezip жүрүш gerek, Allah'ın hükmünün aldığında toң boyunda kılbaş gerek. 6. adebimiz Allah Taala'ga gana tayanu. Ve alallahi fatavakkalu in kuntum mu'minin. Maida suresinin 23. ayatında Allah Taala aytat: "Egerde sizler momin bolsoңор, anda Allah'a gana tayangıla. Акчаңарга, байлыгыңарга, күчүңөргө, таныш билишиңерге, уруңарга, улутуңарга, мамлекетиңерге, курал жарагыңарга, аскерлиңерге таянбагыла. Эгер иман келтирдим десеңер, махлукту махлук деп түшүнсөңөр, жаратуучуну жаратуучу деп түшүнө турган болсоңор, Аллага гана да таянгыла деп. Аллага таянып жашагыла. Нерседен болот жашоо деп түшүнбөгүлө. Нерсе бузат, нерсе оңдойт дебегиле. Allah buzat, Allah оңдойт. Allah'ın aytkanын kılsam oңоломун, Allah'ın aytkanын kılsam buzulamын деген işenimge kelgiledi. Demek tobo keldik. Allah'a gana tavakkal kılalı, Allah'ını жалгыз деп bilgenden keyin жүрөктө Allah'a olgan işenim bolsun. Man tavakkala ala malihi qalla. Ulamaların aytkan sözü var, kim özünün baylığına tayansa baylık azayat deydi. Oman tavakkala ala aqlihi dalla. Kim özünün akılına, mesine, yaşo tecrübesine tayanıp olsa adam adaşat deydi. Oman tavakkala ala nafsihi zalla. Kim özünü egerde tayanıp algan bolsa adam korduk göröt. Oman tavakkala ala nasi malla. Kim adamlarga tayanıp algan bolsa anda al adam dele kıynalat deydi. Oman tavakkala ala Allah ma qalla ve ma zalla ve ma malla. Kim Allah'a tayana turgan bolsa eş nersesi azaybayt, adaşbayt, korduk görbeyt, kıynalbayt. Sebep Allah Allah. Mahluk al mahluk. Bir de aytat, bir gözüne jakşı görünöt, keyde ötө jakşı жүрүшүп жаткан учуру болот, болуп турган учуру болот, кээде жигит төмүнөт, кээде жигит жөө жүрөт дегендей, эртеси күнү эле карасаң башка нерсе болуп калышы мүмкүн. Махлук таянууга татыбайт. Нерселер таянууга татыбайт. Таяныш керек биз Аллага гана. Бир жолу Hazreti Umar radıyallahu anhu кетип атып, кетип атканда эми чоң маселе болчу. Бардык Рим империялардын, мындайча айтканда, чоң күчтөрдүн ошол учурдагы чоңдору менен жолугушууга кетип аттылы. Yani Filistin'de algan, Masjid-i Aksa'nı, Palestina'nı algan bolçu. Anan alar Masjid-i Aksa'nın açıkçını başçılar gelsin, oşolorga berебиз деп şart koyuşkan ele. Oşon Hazreti Umar başçı bolup turgan, halife bolup turgan кезеле Umar radıyallahu anhu кетип аттылы. Üstünde camagı bolgon öte eski kiyim. Eşekten butu жерге тиейин деп kalgandık sebepten çaң көтөрүлүп денесinin bari çaң bolup ketken. Кетип атып анан алдынан Abu Ubayda ibn Jarrah kaysı bir sahaba, ulu sahabalardan biri Hazreti Umar radıyallahu anh aytıp kaldı. O Amir al-Mu'minin, o bizden başçımız. Egerde at minip alsanız, kiyiminizde biraz almaştırıp alsanız, jakşı bolop ele. Kantse dagı biz kapırlardan çoğun adamların aldına ketip otabız da. Dep aytkanda oşonda Hazreti Umar uşunday bir açууланып,
жашоо тартипти жакшы түшүнгөн адам ачууланып туруп айтты, сенден башка бирөө айтканда жакшы болот эле dedi да. Мындайча айтканда сен экенсиң унчукпайм, башка бирөө айтканда өзүнө жараша сазасын берет элем dedi да. Биз нахну каумун а'аззаналлаху бил ислам. Биз ушундай коомбуз, биз ушундай элбиз. İslam'dın bereketi menen Allah bizge sый урмат берген. Вала ибтагайнал иззата би гайрихи. Эгерде биз сый урматты İslam'dan başka нерсе менен эңсеп, İslam'dan başka нерсе аркылуу биз өнүгүп, өсүп кетебиз, иззатка жетебиз дей турган болсок, анда Алла сөзсүз бизди кордойт dedi да. Биз İslam менен ушу деңгээлге чейин жеттик dedi. İslam'дын берекети менен жеттик dedi. Ошондон урматтуу туугандар, таянуу бир гана Алла, Алланын буйруктарына болот. Bir жолу сөздөн сөз чыгып кетип бирөө айтат, Алланын айтканын кылыш керекпиз, Аллага баш ийиш керекпиз дейт да. Анан бир молдо биякта отурду эле, акырын айтып койду, таксырым анда кыйкырбаңыз, Аллага моюн сунуу эмес, Алланын өкүмүнө моюн сунайлы деп айтыңыз дейт да. Десе, мен эмне деп атам дейт, чоң айырманы айтып атасыз. Кээ бирлер Аллага гана моюн сунуш керекпиз, Алладан гана болот деп алып, Алланын шариаттарыны сактабастан өзү билгендей жашоого кетип калган да. Кудайга эле таяныш керек, Кудайга баш ийиш керек депчи. Жок, Кудайга баш ийесиң, кантип? Уламалар айткандай. Динде көрсөтүлгөндөй баш ийесиң. Куран, хадис кандай түшүндүрүлүп берилген болсо, ошондой деңгээлде баш ийебиз да. Анан өзүнчө эле кетип алып туруп эле анан ура баардык нерсени четке кагып, эч бир аспапты колдонбой, бир гана Кудай эле берет, болду, Алла кылат эле, Алла кылат деп кете берме жок. Аллага баш ийебиз. Кандай мааниде? Алланын өкүмүнө баш ийебиз. Алланын айтканына баш ийебиз. Жетинчи адеп таухидке байланыштуу, Алла Таала тууралуу дайыма жакшы күмөндө болуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алла субханаху ва тааланын сөзүнө хадиси кудсини риваят кылып айтат: "Ана инда занни абди би", мен өз пендем менен менден кандай күмөн кылса ошондой мамиле кыламын дейт. Кандай күмөн кылсак ошондой мамиле кылынат. Демек, жакшы күмөн бул өтө чоң ибадат. Күмөнгө жараша Аллах Таала чечим чыгарат, адамдын күмөнүнө жараша. Сират көпүрөсүнө барып калганда, Сират көпүрөсүнөн кутултуп кете турган Аллага болгон жакшы күмөн жана пайгамбарыбыз айткан салават, эки амал адамды Сират көпүрөсүнөн кутултуп кетет деп пайгамбарыбыз айткан. Ошондон Аллага жакшы күмөн кылып үйрөнүш керекпиз. Аллах Таала боорукер зат, Аллах Таала адилеттүү зат, Аллах Таала берешен зат, Аллах Таала кудуреттүү зат, дуаларды кабыл кылуучу зат. Аллах Таала дайыма угуп турат, билип турат, сезип турат. Каякта болбоңуз Алла сиз менен бирге. Алла билет, Алла билет, Алла билет. Аллах Таалага болгон күмөнүбүз туура курулуш керек. Бул да таухидке байланыштуу өтө улуу адептердин бири экен. 8-инчиси, Алла Тааладан уялып жашайбыз. Кайсы бир нерсени адамдардан уялып таштап атабызбы? Алладан дагы жалгыздыкта дагы уялып ташташ керекпиз. Буга байланыштуу узун бир хадисте ошонун үзүндүсү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айтылды: "Я Расулалла, фа ин кана ахадуна халиян". О Аллахтын элчиси, эгерде үйүбүздө аялыбыздан башка эч ким жок болсочу? Аялыбыз эле бар, андан башка эч ким жок. Ошондо дагы толук жылаңачтанбоо керекпи? Десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Фаллаху ахакка юстахя минху минан нас". Алла Таала адамдарга караганда андан уялууга укуктуураак да деди. Yani Allah'dan uyalbaysın bu. Eç kim çok bolsa da жылаңач жүрөр бе үйдө, sen Allah көрүп турат го seni деп пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты. Ошондуктан алымдарыбыз айтат, адамдар көрүп турат деп туруп бир жаман нерсени кылып коюу бул уятсыздык эмес, бул айбандык дейт. Уяттуулук деп эмнени айтат десе, уяттуулук деп жалгыздыкта Алла көрүп турат деп кылбай коюуну уяттуулук деп айтылат дейт. Адамдардын арасында адам көрүп атат деп токтонууну бунун аты исламдагы уяттуулук эмес дейт. Уяттуулук дегени Алладан уялып кылбай коюуну айтылат. 9-нчу адеби Аллах Тааланы көптөн көп эстеп жүрүү. Алла Кур'ан-ы Каримде Ахзаб сүрөсүнүн 42-41 аяттарында мындай дейт: "Я айюхаллазина аману узкуруллаха зикран касира ва саббихуху букрата ва асила". О иман келтиргендер, Алланы көп эстөө менен эстегиле, эртели кеч аны аруулагыла. Демек, Аллах Тааланы эстеп эле кой эмес, көп дайыма эстеп жүрүш керек экенбиз. Эң бактылуу, эң чырайлуу жашоо кимдики? Ким Алланы көп эстеген болсо. Эң жакшы орозо кимдики? Ким орозосунда Алланы көп эстесе. Эң жакшы күрөш кимдики? Ким ошо күрөшүндө Алланы көп эстеген болсо. Эң жакшы жашоо Алланы эстеп жүргөн адамдыкы. Жүрөктө Алланын азаматтуулугу келип, жүрөктөн бейкапарчылыктын кетүүсү. Бейкапарчылык бул өтө жаман оору. Жүрөк өлүп калат кээде, өлүп, бейкапар. Куран окуйсузбу? Тилиңизде тасбih айтылып атабы, башка болуп атабы? Бир алымга, устазга келип, бир шагирт айтып калды: "Устаз,
Мен тилим менен ла илаха иллалла дейм, Алланы эстейм, бирок жүрөктө эчтеке жок. Жүрөк эч бир козголуп койбойт. Десе айтты, Аллага шүгүр кыл, жок дегенде бир дене мүчөңдү Аллах тааланы эстөөгө мүмкүнчүлүк берип атыптыр депчи. Яны канча болуп атат, Аллага шүгүр кылабыз. Алхамдулилла. Тил менен болсо да Алланы эстеп атабыз. Бирок негизи эстөө деген бул жүрөктөн болуш керек. Жүрөктөн Аллах тааланы дайыма жүрөктөн эстеп жүрүшүбүз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы даратканага киргенден кийин, ажатканадан чыккандан кийин гуфранака деген сөздү окуганда, я Алла кечиргин деп которулат кээ бир мааниси. Бирок негизинен туура мааниси, я Алла сага шүгүр деп туруп которулат. Кечир деп деле которулган мааниси бар. Ошо эмне үчүн кечирим сурайт дегенде, ошо суроолордун бири жооптордун бири жообу ушул, уламалар жооп берген. Пайгамбарыбыз даратканага киргенде жүрөгү Алланы эстейт эле, бирок тил менен Алланы эстебейт эле, себеби Алланы тил менен эстегенге рухсат болбогон чөйрөдө да ажаткананын ичичи. Тил Алланы эстөөдөн, зикирден тосулуп калды. Ошол тилдин Алланы эстебей койгондук себептен улам ажатканадан чыккандан кийин гуфранака деп коет эле дейт. Я Алла, сен кечиргин, бир дене мүчөм сени эстөөдөн тосулуп калды депчи. Яни бардык дене мүчөсү Алланы эстеген да. Жүрөгүбүз менен дагы, тилибиз менен дагы. Көздүн зикири, көз Алланын өкүмүнө иштесин. Колдун зикири, кол Алланын өкүмүнө иштесин. Эң чоң зикир, Алланы эстөө дегенден эң чоңу кайсыл? Уламалар айткан, Аллага моюн сунуу бул чоң зикир. Мисалы бир жат аял келип атат да. Ошону көрүп калдыңызда, Алланы эстедиңиз да. Ягудду мин абсарихим, көздөрүнү төмөн алышсын. Кой, астагфирулла, болбойт. Аллага моюн сундуңузбу? Ушул эң чоң зикир дейт да. Алланы эстеп алдым деп алып туруп, тоң моюндук кыла бериштик, бул зикир эмес экен да. Туурабы? Астагфирулла, болбойт эле деп туруп карап эле кетип атасыз да. Бул зикир эмес экен. Зикир, эң чоң зикир кайсыл дейт? Эң чоң зикир Аллага дароо моюн сунуп калуу, ошол эң чоң зикир экен да. 10-нчу адеби, урматтуу туугандар, Алла Таала менен жолугууну эңсеп жүрүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ман ахабба лиқа Аллах, ахабба Аллаху лиқааху, ва ман кариха лиқа Аллах, кариха Аллаху лиқааху." Ким Аллах Таала менен жолугууну жакшы көргөн болсо, Алла да аны менен жолугууну жакшы көрөт. Ким Алла менен жолугууну жактырбаса, Алла да аны менен жолугууну жактырбайт. Алла менен жолугууга адам баласы жүрөктө кызыгуу болуш керек экен. Бирок Аллага жолугуу өлгөндөн кийин болот. Бирок өлгүбүз келбейт. Өлүмдөн коркобуз, жашагыбыз келет. Жүрөктө, урматтуу туугандар, Аллага болгон жолугууга кызыгуу болуш керек. Жараткан эң мээримдүү, боорукер, бай, эң сулуу, эң кудуреттүү зат Аллахыбызга жолугууга адамдын жүрөгүндө кызыгуу, шоок болуш керек. Жашоодогу эң чоң рахат бул Аллах Тааланын жүзүнү көрүү, Аллах Тааланын дидарыны зиярат кылуу, бул эң чоң рахат болуп эсептелет кыяматтачы. Ошого иншалла Аллахым баарыбыз жеткирген болсун. Алла жана анын элчисине болгон сүйүү калган нерселердин сүйүүсүнөн үстөн болуш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Саласун ман кунна фихи важада халаватал иман." 3 нерсе бар, кимде ошолор чогулуп калган болсо, имандын даамын татат. Ошонун бири ман кана Аллаху ва расулу ахабба илейхи мимма сивахума, равахул Бухари. Алла жана анын элчиси калган баардык нерсеге караганда сүйкүмдүү болуп калса, имандын даамын татты дейт. Демек Алла жана анын элчиси калган баардык нерсеге караганда сүйкүмдүү болуп калыш, Алланы башка нерсеге караганда эң көп жакшы көрүү, бул деле тавхидтин бир адеби экен. Себеби бул адилеттүүлүк. Алла сизди жоктон бар кылган, ата-энеңизди бар кылган, бүткүл нерсенин рызкыны берген Алла, демек Алла биринчи орунда туруш керек. Сиздин дүйнө ахиретиңиздин бактылуулугуңузга себеп болгон Пайгамбарыбыз алейхиссалам экинчи орунда туруш керек. Сиздин дүйнөгө келүүңүзгө, тарбиялашыңызга себеп болгон ата-энеңиз, ата-эне үчүнчү орунда туруш керек. Устаздарыңыз сизди дүйнө ахиреттин, сиздин жүрөгүңүздүн көзүнү, тарбиятын ачты, алар деле өзүнүн деңгээлине ээлеш керек. Даражага жараша адам баласы жүрөгүнө арнаш керек. Демек Алла бардык нерсеге караганда эң үстөн жүрөгүбүздүн түп түкүрүндө отурган болуш керек. Өз ара мамиледе ислам шарияты менен гана чечим чыгаруу. 12-ci adep, öz ara mamilede İslam'dın çeçimi menen, İslam'dın körsetmesi menen çeçim çıgarуу. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytat, Nisa suresinin 105. ayatında: "İnna enzelna ileykel kitabe bil hak li tahkuma beynen nasi bima arakallah." Çındığında biz sağa hakikatты kamtıgan kitapты düşürdük. Adamlar arasında hüküm çıgaruun üçün Allah sağa körsetken jol menen. Jana sen kıyanat kılıuçulardın tarabынан tartışuuçu bol boğun deydi. Demek Allah sağa көрсөткөн нерсе аркылуу адамдардын арасында чечим чыгаруу үчүн китеп сага берилип атат дейт. Демек биздин ортобуздагы чечим чыгаруучу не болуш керек? Дин болуш керек экен. Мисалы бүгүн эле бир маселе келди.
атасы дүйнөдөн өтүп кеткен ата энеси, мураска болсо бир үй калган, ал жерде бул үй ал 5 кыз, бир уул экен да, уул эң кичинекей экен. 2 кыз деле мисалы турмуштан ажырап жесир болуп келип калган. Тиги уул деле эң кичинекей уул деле ал деле ажырашып кетип жалгыз болуп калган. Анан ортодо үй талаш да. Сен чыгып кет, мен чыгып кет болгон талаш. Yani эгерде ислам динини биз жашообузга чечим чыгаруучу кылып ала турган болсок, жашообуз мындай кыжалатчылыкка түшпөйт да. Ислам дини чечим чыгарып берип коет, мурастын маселеси бар. Мурас болгон чакта дагы эркек киши өзүңдүн эжең жесир болуп аткандан кийин өзүңдүн үйүң болсо деле, мураска калбаган чакта дагы өзүңдүн үйүң болсо деле аны алып келип туруп караш керексиң да. Ал сенин эжең да, сенин мойнундагы милдетиң да алчы. Туурабы? Мурас талашып алып, аларды үйдөн кууп чыгып атат дейт да, ичип келип алып дейт. Аллах хидаят бербеген болсо кыйын экен. Диндин жеңил экендигине толук ишенүү. 13-чү адебибиз, акыркы адебибиз Аллахнынга болгон байланыштуу. Себеби инна дина юсрун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, чындыгында дин жеңил деген, ушул диндин жеңилдигине, рахат экендигине, бактылуулук экендигине, жүрөктөн ишенүү дагы бул да Аллага ишенүүгө ичине бир кирет экен. Дин бул эң жеңил. Дин бул ар бир адамдын табиятына 100% дал келе турган жашоо. Мисалы, чөлдө баратып, аябай суусап, суусаганыңыздан болбой калдыңыз, оозуңузда шилекей калбай калды. Эптеп-септеп өзүңүздү жоготойн деп көзүңүзгө андай мираждар көрүнүп, мындай карасаңыз бир ушундай таптаза бир тоннук суу көзүңүзгө көрүндү да. Шише идиштин ичинде турат да. Ледяной абада да. Аны көрүп алып туруп, эптеп ошого жетип бардыңыз. Астыңызда мисалы кумдун ысыктыгы, үстүңүздөн күндүн ысыктыгы уруп атат. Ошол сууга барып туруп жеттиңиз. Сууну алып туруп анан кийин ичтиңиз да. Кандай ичесиз? Култ тура. Кандай бир жагымдуу, жеңил адамдын табиятына кирет да. Алымдарыбыз айтат, мына суусап калган адам сууну ичкенде кандай жеңил болсо, кандай табиятына дал келсе, андан дагы ислам дин менен жашоо жеңил, андан дагы ислам дини ар бир адамдын таза табиятына 100% жооп бере турган дин дейт. Ар бир адамдын табияты эмнени кааласа ошол дин. Жеңил дин. Эмне үчүн биздин бүгүнкү күндө оор болуп эсептелип атат? Эки нерсенин билинен улам. Же илимсиздик, динди тактабай өзүбүз билгендей кылып алып орлоштуруп алганбыз. Же болбосо чөйрө жок болгондуктан кыйын көрүнүп калып атат да. Тойду диндин негизинде өткөрөм десең, чөйрө жок, чөйрөгө мээнет кылган эмессиң, өзүң эле бияка келип эле намаз окуп жүрө бергенсиң. Туугандарга мээнет кылган эмессиң. Анан кийин мына келди жакшылык жамандыкка келгенде элемне дейт, тигемне дейт, мындай кылабыз, мындай тигиндей кылабыз деп олтуруп, карасаң, чыгашаң ушундай болуп кеткен, кийин кредит алып кредит төлөп жүрөсүң да. Жылдап иштеп алган келип акчаңды тойго берип коюп, тойдо болгон $20,000 сарптап коюп, бирок өзүң кийин квартирада жашап жүрөсүң, же кредит төлөп жүрөсүң. Үйдө каткан нан жеп жүрөсүң. Эмне үчүн? Себеби чөйрө жок, чөйрөгө мээнет кылбагандыктан кайсы бир нерсени жашоодо өткөрүү оор болуп кетип атат. Дин жеңил. Сахабалардын заманасында эки нерсе өтө жеңил болчу. Бүгүнкү күндө өтө оор болуп кетти. Эки нерсе өтө оор эле, өлсө өлөт эле, жан чыкса чыгат эле, бирок эки нерсе кылбайт эле. Бүгүнкү күндө адат болуп калды. Алардын заманасында жеңил нерсе эмне? Бирөөнү узатып коюу, же келин алуу, той маселеси. Же бирөө кайтыш болгон болсо аны жерге берип коюу аз эми, бул өтө жеңил болчу. Бирок динди сактап аткан себептен бүгүнкү күндө сменемиз өтө оор болуп кетти. Түйшүк болуп кетти, өзүнчө эле бир түйшүк. 10-20 үй бүлө баш орто турган бир түйшүк болуп калды. Эки нерсе бар эле, арак ичүү, зина кылуу. Адам өлсө өлөт эле, бирок бул нерсени кылбайт эле. Бүгүнкү күндө жөн эле адат болуп калды адамдардын жашоосунда. Арак ичиш жөнөкөй эле, зина кылыш жөнөкөй эле бир көрүнүш болуп калды. Ошондуктан урматтуу угандар, дин бул жеңил нерсе. Дин бул ар бир адамдын табиятына дал келе турган нерсе деген ишенимди жүрөктөн кантып, толук динде иншалла мен жашаймын деш керекпиз да. Толук динди жашоого, толук динде жашай алдыңызбы, албадыңызбы, ал башка маселе. Бирок ишеним болуш керек, мен толук динде жашаймын деп тастыктап, ошону кабылдаш керекпиз мусулман болуш үчүнчү. Моюндаш керекпиз, толук динде жашаймын деп. Жок, намаз эле окуп турса боло берди да, алардын азы кандай, аз заманага дал келбейт десек, иманыбыз толбойт биздики. Толук дин ар бир заманада, ар бир адамга жашоосуна жеңил. Ушул ишенимди жүрөк алып келиш керекпиз.
Аллахым барыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Субхана роббика роббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи роббил аламин. Алла кабыл кылсын.